Мен эсимде калган сапаттардан аябай таза адам болчу. Өзүнкү болбосо дагы, хотя бы өкмөттүн бутун болсо да кийип турду видео бар. Бурекен жасайсың. Биз сен жаштап неме кылабыз, колдоп все пошет. Эсин сен билбейм, бүгүн барып туруп квартира таап туруп чык. Бул кыздын бир буту жок экен, мага күнөө берет деген ой менен деле чала берген чоң деле кишилер көп да. Ушунча неме болчу? Канымда бар нерсе. Мынайдан жакшылап көлөккө жүрүп ташыйт. Эрт барып жатты. Кийимдерде. Бир курткасында бар болчу, анда мен бир жыл кийип алып, жас мен жыттырып. Kendime şifre. Gelin alayım, gelin atır. Doktor iyi, 20'ga çıktım bu. 15 milyon dolar aytayım. 15 milyon dolar. Bitirmirken. Aytır ошону жашырбайлы. Достор, бул Соло ТВ каналы. Урматтуу көрөрмандар, сиздерге бүгүн жакшы бир берүү тарткандырабыз. Бул кайсыл аянтта жүрөм десеңиздер, Дордойгон ушул жакта жүрөбүз. Жалпыңыздар эле буга чейин деле көрүп жүрсөңүз керек. Саламаттуу аттуу менен сиңдим десем да болот. Өзүнүн өзгөчөлүгү шектелсе дагы, сонун гүлдөрдү жасап, бардыгыбызга белгилүү болгон. Бүгүн биз дал ушул Саламат менен бүгүнкү күндө абалы кандай маектешип турабыз. Азыр Саламат дал ушул автоунаада жашап жаткан чагы. Биз дагы жөн турбастан дал ушул акыбалы менен таанышалы деп келген чагыбыз. Азыр биз чогуу биргеликте машина айдайбыз, маек курабыз. Андыктан сиз биз менен болгонун унутпаңыз. Саламат, ачып кой. Кандай келиңиз? Специальный такси. Кандай ден соолукта жакшы? Азыр биз ушул машинанын ичинде маек улантабыз, буюрса. Абарада сонун болуп турат, жашыл шердисте туруп маектешебиз. Биринчи эле ушул кыздар көбүнчө эле автоунаа айдаганда элдин баары коркушат да, ушул бир нерсе болуп кетпейбизби депчи. Канча болду айдап баштаган? Негизи жарым жыл болуп калды. Жарым жыл болуп калды. Жашоо ушул жакта болду. Ооба. Кудай комнун квартира. Көп атканча. Бесплатно эле. Болгондо мынайдан жакшылап көлөккө жүрүп ташыйт. Эртеси күнү мант болуп калышы. Саламат, негизи эле ушул машина айдоодо үйрөнүш үчүн канча убакыт кетти өзүңө? Чын айтсам, өзүмдүн тайкем менен чогуу жолго чыгып жүргөндө аябай кыйын болчу. Өзү бир жумада бир эле жолу отурсат болчу, анда дагы жарым саатка отуруп туруп какырып берет болчу. Жүрөгүм түшүп, чын айтайын, мондай скоростторду алмаштырганды үйрөнүп алган эмесмин. Тайкем көпкө чейин өзү алмаштырып берип жүрдү скоростторун. Только спинага бутумду тээп туруп эле, анан газга бутум коюп эле жүрчүмүн. Жок болгондо срочно болуп кетти, тиярда машина келип коюп. Анан неме скоростторду алмаштырганды билчү эмесмин да. Монтип свободно деле айдай алчу эмесмин. Акыркы могу немеде март айында биз Жет областын кыдырдык, апалардын майрамына. Ошол учурда көбүрөөк жол жүрүшкө туура келдик. Мисалы, ар бир числонун күндүзгү күнү кандай шарт болбосун, областтарга жетишип барышың керек да, өз-өзүнүн айтылган күнүнөчү. Анан ошондой учурларда, мисалы, Оштон Баткенге жетиш үчүн бир күн кечке чейин Ошко тараткан болсоң, ошол күн түнү менен иш кылып туруп Баткенге барып калып, эртеси күн кечке чейин Баткенге таратыш керек болот да. Ошол учурларда атайын водитель болуп чыккан байкелер деле кыйналып калат да жолдончу. Алар кечке чейин деле шаардын ичинен айдашат өздөрүчү. Анан жетпегенде еще түндө дагы айда деп кыйнайсың да. Жүдөп калышат. Мен эле бергичи, мен өзүм эле айдайчы деп жүрөм эле. Үйрөнүп алдым. Канча убакыт болду жашап атканыңа? Кудай буйрса жакында юбилей болот. Так, 24 апрелде чыккам негизи. Ошондон бери эле машина жашоо ушул жакта. Негизи эле гүлдөр кандай өтүп атат? Мурункудан кичине карлардын саны көбөйдүбү же азайдыбы? Чынын айтсам, мурдагыдай эле. Көбүнчө азыркы учурда өзүм жалгыз иштеп атканына байланыштуу жетишпей калып атам көп заказдар. Ошол кирсе көбүнчө гүлдөр таркатып жүрүп шаарды деле аябай жакшы билип калсаң керек.
чыгарга жакшы ориентация ала албайм, бирок жете албасты 5 колуна билем. Бардыгы. Кандай кабыл алышты? Чынын айтсам, эң башында мен өзүм трамес кылып чыгып алганмын. Мурда жылы августта чыкканмын да. Анан чыгышын чыгып алып, бирок эч кандай реклама жок эле өзүмдүн Инстаграмдагы. Пока 150 000 инста досум менен эле чыгып алгам. Анан бирок аларга деле айтып, жакшы деп жайылтпай эле чыгып алганмын да. Көп немелер болду, түшүнбөйчү, эмнеге келип алып, Бишкектен депчи, эмне Бишкектен гүлүңөр өтпөйт дегендер да болду. Башында анча-мынча булар жолго түшүнбөйт дегендей кылышып, водительдер алдап дагы башка кылып да жүрүштү, мындай. 15 күнгө элестеткенбиз 90 000 сом аренда төлөп жүргөн күндөр болду да. Бир машинага. Ооба. 15 күн менен чогуу гүлдөрүм салып жүрөт. Ошого эле 90 000 сом аренда. Андан сырткары тамак ашым, ичкен жегеним. Ошо 15 күндө эле бир барып келгенге эле 120 000, 150 000 сом акча кетип калат. Бирок жаңы каттап атканыбыз үчүн бизде эч ким билбеген үчүн, эч кандай реклама кетпеген үчүн, мындай заказдарыбыз чындыгын айтканда мисалы 100 коробка алып кеткен болсок, ошол 100 коробканын 9, 10, максимум 15 коробкалар өтүп, калганы жок дегенде же 20 же 25 брак болуп келаткан күндөр болот да. Чоң жолдончу бизде Кыргызстанда жолдордо аябай ямалар көп экен да. Тиреге секирип эле. Гүлдөр коробкада назиктей эмчи. Кагаз менен жасалган болгону менен ал эле менет, бирок немеде коробкаларыбыз бутчип кетип эле. Ушундай болор экен да. Брак болуп калып эле көбүнчө эме кетип калат да, бракач. Анан ошентип жүрүп, бирок башында аябай ыйлап жүрчүмүн. Эч кимге айтчу эмесмин, мындай Инстаграм чыгарчу эмесмин да. Чынын айтсам, мен өзүмдүн үйүмдө эне менен тайтам колунда өскөм, аларга деле көп нерселерди айта бербейм. Улуу кишилер азыр бар тайтам. Ооба. Тайтам 70 чукулап калды, энем деле 2 кичинекей тайтам. Анан айтсам, чоң кишилер үйдө эле ойлонуп сүрөт го. Анан ошонусунан да айтпайм да. Анан Инстаграмга айтсам, ойлочумун мектепчи, башка гүл жасаган кыздар, кыйраттыңбы, көрдүңбү, ошого эле татыктуу болчумун да деп айтсачы депчимин, коркуп чыгарчу эмесмин. Ишенсеңиз, башында каттап жүргөндө бир доставкадан чыгып атканда ыйлап баштайм. Экинчи доставкага жетип барганча элемде эшиктин астына барганда саламатсызбы, кирип барып калдым да. Ошондой күндөр болот, ишенесизби? Жаман ыйлап берди да кечке соолгуна жүргөн күндөр болгон. Бардык нерсе жакшылыкка жоруп коелу. Мына ушул машинанын ичинде негизи эле мен түзөтүүлөрүңү алтырбай көрөм. Ар бир интервьюңду көрөм. Кээде ыйлап дагы жашып калган учурлар болот. Кыздар аябай ыйлап келет эмеспизби? Ооба. Анан көбүнчө чоң эле эжелер жазып калышат го, сага дагы эми эмне ыйлап атасың, эми ал өзүңдүн маселеңде эмне деле маселелери бар да деп ушундайлар да болобу? Көп, чындыгын аябай көп. Бирок эми бир жагынан карап көргөндө, балким алардыкы деле туура. Ар бир адамдын жашоосу өзүнчө, өзүнүкү. Ал өзүн эле сыр болгош чочо ойлобуз, мындай эле. Мен негизи чын, ооба. Ар бир үй бүлөнүн, мындай айтканда, ар бир үй бүлө өзүнчө бир мамлекет. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн үйүнүн ичинде закондор болот. Өзүнүн салт санасы болот дегендей. Анан мен деле кошулам негизи ошол үй деле калышып кеткенге. Бирок эми үй бүлөм жок болсо эмне кылайын? Менин 2 бир тууган иним бар. Экөөсү тең учурда жанымда эмес, алыста. Бирөөсү Москвада иштеп жүрөт, менен 2 жаш кичүү иним, 5 жаш кичүү иним мектепте. 10 класста окуйт. Айылда. Ооба. Анан чын айтсам, мындай эжесиндей мындай жок болгон үчүн дагы өзүм деле кыз дос күтпөймүн да, өзүмчү. Эмнеге? Билбейм. Бир-эки күтүп көргөм, эми кичинекейимдечи. Чыкпаган да. Анан нага карап көрсөң, кыздар негизи аябай мындай неме келебиз го? Жашып келебиз, анча-мынча кыялдуу келебиз, кыялданып, анча-мынча историялар айтып берип, ушинтип сыр бөлүшкүбүз келип, ушундай болот го. Антен десем, чынын айтканда эч кимим жок да. Анча-мынча Инстаграмда көп эмес.
анча мынча бир 5000ге жакындай бир жакшы эжелер бар. 5000ге жакын. Ооба. 5000ге жакын эже бар. Прям очередь менен кирип турушат да. Одновременно 5000 тең кирбейт, бирок бир киргенде, мисалы, бир 2 же 3 ушундай терс ойлор айтыла турган болсо, ошол жерде жок дегенде ошол 5000ге чейин 20сы чыгат дагы. Өзүң биле ал. Жайды угуп койсоң. Анакей достор, биз азыр сонун бир жерге келдик. Азыр маек улантабыз. Саламат ушунчалык катуудай экен, бирок бизди коркуп калбасын деп бир аз акырынраак айдап келди. Бул машинанын күнөөсү эмес, Саламаттын күнөөсү эмес, бул жолдун күнөөсү экен. Жүр анда Саламат азыр түшүп алып, маекти уланталы. Карасаңыз, тиз жак карасыңыз. Ал жакка сандым, бирок бул жак сонун көрүнүп эткенде күн болчу. Мейли. Жүр анда Саламат жерге түшүп алып, маек уланталы. Азыр Саламаттын квартирасынан түшүп атабыз. Люкс. Негизи машинаны айдаганда бир аз уктап кетаткан жеримен айдап үйрөнөсүңбү деп айтып койгонду билбейм. Сразу чыгып алып эле отура алган экен, ошондон бери мындай бут кийим кийип айдай албайм. Маска менен эле айдайм деп. Бут кийим кийсем скорость ачып кетет. Биздин ата бабаларыбызда өтө жакшы сөз бар. Өзүңө сак бол, коңшоңду урут. Азыр ишти кутабыздан кетип калыптыр десем жок болуп, ызылып жүрсөм жаап коюңчу. Мынакей достор, биз азыр машинаны токтотуп койдук, көлдү жээктеп, маектешели деп отурабыз. Анан Саламат акыркы жакшы жаңылыктарың менен биринчи баштайлычы. Сон жаңылык бар. Негизи чынын айтсам, мындай көчөдө кандай айтсам, машинада жашап, мындай жүргөнүмө 20 күндөн ашып калганда, башында мен мындай ойлогом да, убактынча алуу, экономдоп, бир-эки карыздарыман кутулуп алып, анан кийин кайра квартирага чыгам. Азырынча мындай жашап турам болот, күн ысык деп ойлогом да. Деп чыгып мындай жашакка чыгып кеткенмин, эч кандай трагедия жок элечи, драмасы жок эле. Анан карап турсам, чыккандан баштап эле жумушум токтоп, эч ким биртме бербей ушинтип турсам мындай чувство болот да, как будто мындай. Клиенттер жазышат го, заказ беришет, подтверждать этишет да, анан кийин азыр 1 саат, жарым саат дейт дагы, акчасын отургонгочу. А ошол убакыттын ичинде Кайра, ооба, чалсаң алышпайт, жазсаң окуп туруп жооп жазбайт. Анан мисалы бир клиент болсо, 2 клиент болсо, ошентип неме кылып койсочу, мейли деп көнүккө турасың да. Ооба. Мелчи деп. Бирок ошол квартирадан чыгып мындай көчөдө жашап калган күндөр бар. Күнүнө 20 клиент жазса, 20 тең эле берет заказ, берип туруп эле азыр акчасын отуруп. Жон, мен үчүн мындай эле болот да, мындай. Как будто бир чоңураак конкуренция чыгып эле. Атайын мен сындырып тигилерге неме акча төлөп берип атышат, видимо, заказ берип туруп анан кийин албагыла ушуну шагысылат деп ушинтип атышат деген детский ойлор келди да. Анан барып чынын айтканда мындай көңүлүм калып баштады. Гүл жасагым да келбей калды, жасагым да келбей калды. Жөн эле машинада жатып, күчтөлүп, потолок карап эле, эч нерсе колдон келбей калды, эч нерсе. Мындай тамак ичип, мындай ажатканага бармай да колдон келбей калды. Чын 2 күн. 2 күн телефон чыңгырап атат, мынтип карап коюп жатам. Азыр алсам дагы бирөө биреси дейт деп коюп элечи. Алдап коюшат. Жүрөк түшүп, ушинтип эле. WhatsApp'та алсаң заказ берип дагы албай коюшат. Instagram'da айтсаң толтура комментариялар жазышат. Мен жакшы комментариялар көп арасында чын айтканда. Жамча комментарияларды көрүп мынтип өзүң кыйналып атканда ооштуруп атат. Анан ошондон дагы билбейм. 2 күн ыйлап жаттым, анан 3-чү күн чыдай албай прямой эфирге кирип алып. Бардык болгон, бардык обидаларым баарын айтып. Айтып кечки ыйладым. Ушундай болду деп коюлар атат. Толтурдум отурду. Ошондой деп болду, эми туура, эми өзүңө кел, минт деп
Kızlar da bayağı dolaşıp birice bas salonuna gelmesin çeçin жасап берем биринчи топ мен сен кашыңын көпкөн жасап берем биринчи болсо мен сага кийим берем келди эле сен чакырып баштайсың эми макул макул тур бетиңди деп урса ой беречи макул азыр деп коюп жада көзүм ачылбай калат деп калгам кечке ыйлап атат да эмнеге ыйлап атканын мен өзүм эле түшүнгөн жокмун да бирок көптөн бери мындай чогулуп жүргөн баягы элдин көзүнө көрүнбөстөн эч кимге арстан албастан өзүм ичимен ыйлап жүргөндөрүм бар деп айтып калдым да бир сыйрач туура айтасың саламат эненин орду да такыр башкача да ошондой учурда апаңдын ар кандай баягы кичине калган элестери да көз алдыңа келсе керек ооба кичине эмес баардык эле чогуу жашаган күндөр баардыгы эле эске келет чынын айтсам дагы эки жашымда дагы мындай эмне болгон болсо мисалы апам эмне деп иштеген болсо же кантип тамак берген болсо эмне кылган болсо ошонун баары астында бирок убакыт менен унутулуп кете берет экен бир нерселерчи мен немеде апам кайтып болуп кеткенден кийин 9 классымда кайтып болупту да 9 класс бүткөн учурдачы анан ага чейин эми иштеп жүрөсүң эми жаш бала кыялың менен тип мындай күндөр болгон депчи чынын айтсам аябай жалгыз калдым анан отуруп сабакка барсам деле сабак окуп эле дневник алып эле мынтип айткан сүйлөгөн мындай болгон деп элечи күлгөн бул жерде мынтип күлгөн бул жерде монтип ыйлаган бул жерде келип алып мынтип бирөөлөр уйган деп ушулардын баарын жазып турдум да анан эмесин мындай карап көрсөм жакшы күндөрдү көп жазып турмун бирок ошондо 9 класс болчумун да кечегиде барып айылга монтип областтарга доставкага чыгып калганда Шултоо Баксыга да барып туруп анан үйгө барып кирип келем да анан апам кийимдери ушундай берип барып көтөрүп бала жетип барып кийимдерди бир курткасын да бербейчү анда мен бир жыл кийип салып жас мен жыттырып мына апаңдын кайсы сөздөрү эсиңде калган кайсы кыялдары сизде бар сенде бар ушу апаңдын кайсы кыялдары бар деп мындай кайнелериң айтышат тайжелериң айтышат көп бет мен өзүм бир нерсени бир туура көрө турган болсом болду ошого карап кете берем да чын максаттарды ооба бир нерсени карап көрсөм мындай көңүлүмө жакын туура келсе болду мен ошондон башка нерсе кереги жок башка нерсе коюп кете берем анан апам негизи мага кандай жакшы адам болду чын айткым дачы эмнеге ошентип чечип койдуң сага жакшы адам болчу чын мындай аябай мындай кандай айтсам менин эсимде калган сапаттардан аябай таза адам болчу гигиенаны жакшы көргөн мындай чачылган бардак сабакты такыр сүйчү эмес да урушуп уруп туруп да же болбосо өзү жиначы анан ай сайын же жума сайын тайымдарын эмне келип турса жума сайын келсе деле жана меймандарга алып чыгып сала турган серваттар болот го конфеттер ошолор жума сайын келсе деле жума сайын деле жууп чыгып жайып калган үчүн берет болчу сен эме турат баң жок эме эч ким айтам депчи эч ким болбойт сен эме келин ал да келин катыр керек аябай экономдуу болчу мындай сарамжалдуу болчу да ишенсеңиз баш жууганда дагы сууну мындай сактап кийин сурага болот депчи ушунчалык мындай неме болчу экономдоп ар нерсе эми өзүнүн немеси менен так өзүнүн ченеми менен ооба мен андай нерсе жок тазалык такыр эле калып калган чын берет болчу да жыйнап эле анан биякта минтип тез эле мынтип карап турат болчумун да ушинтип элемчи мондай кыл тигини минтип кой муну минтип кой деп эми айтат го эми апаларыбыздарчы тез монтип карап турчу десем ичиңен сокпо угулуп атат ошол сөзү мындай калганда катып
Прямо азыр күнгө чейин кулагыма угулуп турат ошол. Азыр аябай таза болчу деп калганмын баарын. Азыр эми машинада 20 күндөн бери жашап атасың. Кыз киши майда иштөө солтура, бат-баттан жуунуп туруш керек, башын жууш керек. Ушул нерселерден кыйналып атсаң керек. Чын айтканда мындай общественный банялар, душтар болот негизи. Бирок жаш жерлерге кош керек, барган жерлердин баардыгы эле. Мен негизи өзүм эмем бар да. Мага белгисиз бир орун бар. Баняга киргенде 15 мүнөттөн ашып отура турган болсоң, мустак баня болобу, ишип. Бир нерсе көтөрүлөт, давление алыш керек болот. Кып-кызыл болуп кетет. Неме жетпейт, аба жетпей калат. 3 мүнөт убактым болот да. 3 мүнөттө жетишип чыгып кетсем, чыгып кетсем. Кыргат отурар. Ойлойчу, дилим жетпейчи. Кечээ жакында дежурма болуп калды. Сыртыдан бир баняга киргем. Эчке чыгып ыйландым го. Чын. Немесин чечин киржип алып жес отурду. Күнчү кок кетип атты бир. Машина. Тызчок. Анан кийин мен негизи баняга жөн эле бир жууган кирмек белем деп турган. Кирлерим кошо жүйүмдө полный болуп киргем да. Анан кирип, пока кирлеримдин баарын жууп бүткөнгө чейин жарым сааттан ашып кетет да. Өзүм жууганга убакыт калбай калып туруп эле башталды. Чыгылачы. Өзүмчү мындай башталып кетти да, немечи приступчу. Ысымчу болуп калтырап, аба жетпей калат да. Не кылып жууп еще бир сыра жылуу суу менен чаканып бир 40 секундда жетишип кийинип туруп эшикке чыгып эжем карап турабычы эмне мынча кызарып кеткенсиң депчи болуп. Качан таанып калгандар барбы көчөдө көп элеби? Мурда мындан 1 жыл мурда деле 3 адамдын бирөөсү танып болчу. Азыр чын айтсам вообще адамдар танып калды. Көчөдө өтүп барсам азыр жакшы, бирок мындай мурда мындай уял берет болчумун да. Мындай көчөдөн басып барсам, бир жерин карап, балдак менен бассаң башкача көрүнөсүң да. Мынтип карап, ушинтип болчу да 2016-жылдары жаңы Бишкекке келгендечи. Элим бар, 2 бутта басып барсам, 1 бутта уруп барсаң, элим бар, шок болчу да. Анын ошол нерсе жакпайт да мага негизичи, бирок Бишкекте жакшы жаккан жери, Бишкектин эң жаккан жери мына адамдар көп болгон үчүн. Караган болсо деле, канча адам караган болсо деле унутуп коюп кете бересиң да алардын бетинчи. Тааныбайсың. Ооба, тааныбайсың, эч нерсе эмес ал. Мындай оор тийбейт да. Мындай айылдарда кичинекей айылдарда жашаганда эми баардыгы таанышат бири-бирин, анан кийин анча-мынча коңшу айылдарга чыгып калса ошонусунан тажарлыга чыгып калды. Айыл жерге ошонусу бар да. Азыр машинада жашап атасың, качан квартирага чыгайын деп атасың? Жанагы эң жакшы жаңылык деп айтып атканым, мен стресстен, депрессиядан алып чыга алган жаңылык ошол. Чын айтсам негизи квартирага чыгып жашаган эле мына кажеттин сезбей деле калгам. Эчтана баары болду. Эми болот деп ойлоп койгом да кырыначы. Анан бири телефон чалып, ушун бир жакшы байке бар, аябай жакшы киши, көп адамдарга жардам берет, сен деле кайрылып көрбөйсүңбү деп ушинтип калды да. Өзүм чалып, мага жардам бериңизчи, эчтеде бурса эмне болду, сен жок, сен чалып көрсөң деп ушинтип макулдап атын сурап эмне кылсам, атын айтып, жок өз атын айтты, анан кийин атын айтып чакырмак белем, бул эле киши болуш керек, фамилиясын деле айтып коелучу деп. Сен макул деп фамилиясын айтты, анан кийин телефон чалдым да, номерин берди да. Телефон чалып, саламатсызбы деп, ага деп сүйлөпчү. Канча жашта экенин билген жокмун. Байке десең же, улуу киши болуп калса эмне болот дечи, эми ойлонуп. Ага деп сүйлөп, неме кылып, ушундай сизге жолугуп, мындай айтып турган немелерим бар эле, сөздөрүм бар эле, бир маселе болуп атат, кеңешиңизди бересизби деп ушинтип неме кылсам.
аны бергенде биринчи берди бошонсом маканда дүйшөмбү күнү келгиле саат 10го деди. Ишемби күнү кечке маал 4 этажды гүл жасап баштагам. Ишемби күнү түн уктаган жокмун, жекшемби күнү тоже күндүз, кечке түндүз уктаган жокмун, анан кийин дүйшөмбү күнү ошентип турдум. Эмнеге бардым? Тиги эжеге чалсам адрести бергенде ал жака барасың депчи. Карайны, полемин жаман жүдөп калгам депчи, 2-3 уктабайт. Чач кир, кийимдер кир, мындай күндө кийип жүргөн свободный кийимдерчи. Мындай жер болуш керек. Делечи мындай ойлогон жокмун да. Көрсө каяк экен? Көрсө шаардык кийиш керек. Жаман башка чыгып кеттим да, мен чындыгында мындай үмүт өчүп бараткан ужечи. Жакшы адамдардын бар экенине, мындай чындап эле мени уга турган адамдардын бар экенине. Анан угутам карап турам да. Анан эмне сөзүн неден баштаарымды билбейм. Эмнеге келип алдым деп деле ой, мындай түшүнбөй эле карап туруп элем. Кийин могун айтып берейинчи деп элем. Ушундай болуп атат. Мен өзүм жагат тамагам. Просто 6 жылга кетип атат уже жашаганыма. Квартирадан квартирага эле иштейм дайыма, квартирадан квартирага. А мына гүлдөр жасайм. Гүлдөрдү жасап доставка кылам областарга деп ушинтип айтып түшүндүрүп берип, видео доставкаларын көргөзүп ушинтип гүлдөрүн жасаң, гүлдөрүн көрсөтсөм, ай, ушундай таланттар бар экен, эмнеге биз билбейбиз деп ушинтип жардамчысын чакырып, бирки өзүнүн тапшырмасын тагыштады. Азыр болду, байкени карап, байкесин азыр мен бул жака алып келди го, тиги ага, ал киши ким болуп иштейт деп ушинтсем, вице-мэр. Ушундай кырдаал келип, мындай жөнөкөй адамдар деле угуп, түшүнгүсү келбестен, өздөрү каалаган нерсени түшүнүп, өздөрү каалаган нерсени оюна батырып турган кезде, ушундай мындай чоң мансапта турса дагы, мансабына карап эмес, мындай адамгерчилигине карап, мындай отуруп ошол жерде угуп койгону мындай чоң мотивация болуп кетти да магачы. Анан мен айттым да, мен өзүм Миң апага деп эле гүлдөрдү неме кылып атам. Ден соолугум эле чыдай калды. Миң апага эле гүл берсем болду, ошо гүл жасайм. Гүл жасап эмне кыласың? Ошонун гүлдөрүн көргөндө жасайсың. Биз сени баштап неме кылабыз, колдойбуз деп ошентип. Деп айтышты. Эмне бере турган болушту? Деп ага айтып элекпи? Үй жөнүндө немелерди жаз деди, мен арызга жаздым. Ошол Алмазбек Бекенов агай өзүнүн чөнтөгүнөн конвертке салып туруп, эчнерсени билбейм, бүгүн барып туруп квартираны таап туруп чык. Анан кийин айтты, квартира чыкканга чейин, үй алганга чейин экономдоп турайын дегенсиң, эчнерсени билбейм кызым, барып бүгүн чыгасың, чыктым деп айтасың деп туруп, мен өзүм бир жака шашылыш чогулушка бараттым эле. Сен бул жактан жазып коюп туруп, анан квартира таап барып жайгашканда чалып мага айтып кой жайгаштым деп, мен неме болоюн депчи, мындай Сырсана болбойт. Сырсана болбойюн деп ошентип жомон сүйүнүп калдым. Конвертке канча экен? Канча квартира 5 000 сомдон өйдө да? Канча айыңа жетет? Мүмкүн эл дагы ошол агайыбыздын кандай адам экенин дагы биле алышат. Буга чейин билбей жүргөндөр. Мүмкүн агай мени жаман көрүп калат, эмнеге антип эле айтчу. Азыр мына жүргөн машинанын ээси сизге ким болот? Машинанын ээси? Ооба. Машинанын ээси мен болом. Аны башкарып жүргөн айдоочу сизге ким болот? Чынын билбейм, мындай кандай тууган болот. Бирок кайын тараптан тууган болот. Бөлөп аткан. Ооба. Алысыраак тууган, анан туугандар дагы салмак чагыла баштады, бар кичине жардамдашып анын үстүнө. Эми караганча жүр деп кошуп беришти. Сагат мынакей экинин бирси ок, бирси Москва жергесинде экен. Сага дагы мындай каралашып турабы, Москвадагы үйүн? Кандай айтсам? Каралашканда каралашат. Бирок аннеси элек көп. Экөө нерсең. Болгондо. Туруп үй алайын деп атасың.
экөөбүз мындай уда төрөлгөнүбүз үчүн мен 11 класста тактаганда, эми 9 класста тактагам. Экөөбүз чогуу окууну тапшырганы келебиз Бишкек. Чогуу тапшырганбыз дагы. Автодорожный колледждин автоэлектрик багытын тапшырган. Мен болсо Рабаева колледждин прикладная информатика бөлүмүн тапшыргам. 11 класстын базасы менен. Анан студент күндөр биринчи күндө башта эле келип баштаган. Акча жок, кечинде уктайын десем көзүмө уйку келбейт. Суу эле иче берип, ошо сууга деле уже мындай уйкум келбей калган артымдачы. Анан азыр могу видеону көрүп аткан немелер болсо кечирип коесуздар. Ошондо мындай болгондо, окуу жылың башталганда чындап менде акча жок болчу. Мен анда протез менен басчумун. Анан Гоюңда жашачумун да. Гоюң районунда. Анан остановкача басып келтирип, анан остановкада турган адамдардан мен кошелегимде калып калыптыр, мен кийин азыр барып келгенче кеч болуп кетет. Акча берип турушчу. Немеге барып окууга барышым керек, кечигип калам депчи, ушинтип акча алып 2 күн окууга барып кайра келгем. 40 сомду алыш үчүн мен 20дан ашык адамдан ошентип сурангам. Ошондо берген, 10 сомдо берген 4-чү. Чын балким ошондо мындай ошончо адамдын арасынан ушул элелер серелип чыгып, ошонун кандай экенин бетиме көргөзбөгөндө балким акча жөнөткүлө деп мен эле тайындардын мойнуна салып жатам макул. Мен көрүп атканда биздерибиз көрүп атсыздарга чоң салам жолдойбуз. Анда протез менен болчумун. Анча-мынча адамдар айтышты. Колбутуңуз боло неме экенсиң го, иштебейсиңби деп. Мен тийип карап турдум, бир бутун жок, ичип ушинтип көчүм. Эмне үчүн ушул бутунуң кесилип калды? Ушул жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз, азыр кээ бир адамдар билет, кээ бирлери билбейт. Негизи төрөлгөн эле ушундай төрөлгөн. Болгондо жерге жетчү эмес өзүндөгү. Жок, чоңойгондо деле 9 классты бүткөнгө чейин эле балдакка таянып эле басып аяктагам мектепти. 9 класста ошол апам качып болуп кетип, үй алабыз деп чогулткан апамдын акчасы бар экен эле. Ошол акчаны алып келип, анан сенин келечегиңе буга эми басып кетесиң. Аз акча болгон үчүн, үйгө жетпеген үчүн жок дегенде сени операция кылдырып. Өзүнкү болбосо дагы, хотя бы өкмөттүн бутун болсо да кийип тур деп үйдөгөр. Ошол акчага операция жасатышып, протез кийишкен. 10 класстан баштап протез кийип баштадым. Азыр аны алып салдыңбы? Көп болуп калды. 3 жылдан ашып калды. Менин жумушум азыркы учурда мындай отуруп иштеген жумуш, анан дагы мынтип узак жолдогу жумуш болгон үчүн тура келбейт, чынын айтканда. Тоскоол боло берет да. Көп жерде элеп калат. Элеп калат. Анан мындай белдерди уютуп баштайт. Бирок мурдагы жылы немеге баргам, больницага барсам, бул да неме да, могу сөйөктөр, белдин сөөгү. Мындай, мисалы, оң бутум жок болгон үчүн, мисалы, буттар 15 килограммдан болсо, бул бут 15 килограммды көтөрүп жүргөн болсо, бул килограммда 2 килограмм болгон үчүн, за то что мисалы 13 килограмм жок болгон үчүн бул жакта белдеги тас бар го. Бул бутка күч келип, мындай бул солдуку мындай турат да, оңдуку монтип көтөрүлүп барат деген да. Эгер ушинтип көтөрө турган болсоң, бул жактарынан шишка чыгып, мондай мурда жылы айткан, анан бирок Кыргызстанда мага эң биринчи жасап бергенде башка мастер жасап берген болчу. Андан кийин башка мастер келип калган экен, ага жасаткан 3 жол жасатып берди. Кайра жаңылапчы. Больницада кийип ошол кишинин көзүнчө кийсең жаштыкка келет да. Эле кийсең ортуп, ушинтип күнөө берди да. Аны ушуну көңүлүм алып кийип. Азыр жаштардын көзөмөлүндө жүрөсүңбү? Барып турасың ба паттанда? Кол тийбейт. Эле ошо планда барбы? Турмушка чыгайын деген. Такыр. Анча-мынча мисалы үчүн балдар барбы? Ошентип жазып, мүмкүн жолбошуга чакырып. Негизи ушундай эле барбы?
Могул жерден айтып койсо чалбагыч пожалуйста. Жок, ошону айтып. Мындай мен кечегиде Канат Бекенин немесинен интервьюсунан атайын жигитим бар деп айттым да. Чтобы отмазка болсун депчи. Эч ким чалбасын десем, каякта нарын кырмысында турам. Чаңсаң ошол интервьюдан кийин элечи жок чын ким эле кааласа чала берет да мындай мындай ой болобу дейм да. Бул кыздын бир буту жок экен, мага көнө берет деген ой менен деле чала берген чоң деле кишилер көп да. Анын башында уялып, ыйлап, эмне чалышат, башка кыздар табылышпайбы депчи ушинтип мен алчу үчүн азыр. Аны нерсе Чаган әле депти. Сылыгыз деген деле. Телефонда алып туруп безиң басып турган. Анда мекен саламатты көз дагы көлдүн жээгинде манифесттик буйруса баардык жакшы тилектер орундалат. Биздин дагы шаардык милиционерге дагы чоң рахмат айтабыз. Сиздин берген жардамыңыз эки эселеп Кудайдан кайтсын дейбиз, саламат. Дагы жардам берем. Анакей дагы жардам берип жаткан буйруса жардамын аябаган, жардам берем деген биздин жалпы коомчулуктагы агаларыбыздан, эжелерибизден дагы суранабыз. Ошо саламат мүмкүн бизнесин дагы өнүктүрүп, гүлдөрдүн сонун гүлдөрүн жасап, 1000 адам эмес, 1000 апабыз эмес, 100 000 апабызды дагы кубандыра турган күн келсин да. Эч качан жашоо, ыйлаган сага жарашпайсың, дайыма ушундай позитивдүү жүрсөң дагы бизге дагы мотивация бересиң, буйруса. Максаттардын баардыгы орундалат, бир гана максатты койгондо дагы арканды узунураак таштаңыз. Максаттын арты албетте ийгилик, ийгиликтин арты бактылуулук дейт. Сиздерге дагы бактылуулук каалайбыз. Бүгүн саламат менен болгон маекти дагы көрсөңүз, жакшы бир билдирүү калтырыңыз, жанагындай жаман нерселерди жазбаңыз. Мага менче көрүшүп коюшуңуз мүмкүн. Сиздер менен Таңнурум Молоева. Дагы да болсо сиздер менен сонун каармандар менен маектешин улантабыз. Сиздер бир гана көрүп туруңуздар.